жаңы жылыңыздар менен. Күн сайын жаңы жылдын биринчи күнү болсо аябай сонун болмок экен. Анткени жаңы жүрөк, жаңы чечимдер менен жаңы жашоого умтулабыз деген мааниде биз жаңы жылды тосуп отурабыз. Биздин мамлекеттеги баардык жыйындар, бир туугандар, дүйнө жүзүндөгү баардык биздин жыйындарда жогорудан төрөлгөн урматтуу биздин бир туугандарыбыз сөзсүз түрдө Кудайдын мул ырайымы жаңы жылда дагы чогуу болушун каалап кетем. Жаңы жылда көптөгөн баталар болсун. Сиздерге чын жүрөктөн ошол нерсени каалап кетем. Жаңы жылдын келиши менен баардыгыбыз көп баталарга ээ болуңуз деп каалайбыз. Бирок биз каалаган бата бул дүйнөнүн адамдары умтулган бата эмес, Кудайдын батасы. Ал эми ошол Кудайдын батасына ээ болушубуз үчүн жөн эле батага ээ болуңуз деп эле каалап эле батага ээ болуп калбастан, Кудай өзү берген ырайым сүйүүнүн негизинде келе турган баталарга ээ болушубуз үчүн биз дайыма жүрөктөрүбүз менен, татыктуу жашообуз менен ошого даяр болуп турушубуз керек. Биринчи Забур китеби бактылуу адам кандай адам экендиги жөнүндө жазылат. Андан сырткары Матай китеби 5-бөлүмдө Ыйса Машаяктын сөзүндө кандай адам бактылуу экендигин айтып берген эле. Ошондуктан биз сиздер менен Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, Кудайдын эркин аткарып жашай турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай бизге таң калыштуу, өтө керемет ырайымдарды, баталарды берет деп биз толук кандуу ишенебиз. Жаңы жылда дагы биз баардыгыбыз жаңы жүрөктөрүбүз менен былтыркы жылы биз ишке ашырбаган нерселерди, бир аз өкүнүчтө калып калган иштер боло турган болсо, анын баардыгын биз Кудайга болгон сүйүүбүз менен, Кудайга болгон аракетибиз менен чын жүрөктөн ошол нерселерди аткарганга умтула турган болсок, Кудай сөзсүз түрдө ага жардам берет. Чогуу баардыгыбыз сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу асмандагы Кудай Ата былтыркы жылда дагы сиздин ырайымыңыздын негизинде баардыгыбызга берген тынчтыкты, ыйык рухтун жетеги менен жашаган жашообузда сизге тил алчаак болуп жашаганга жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Азыркы болуп аткан кышкы конференцияда дагы баардык адамдар кубанычтуу жүрөктөрү менен катышып беришине жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бүгүн кышкы конференциянын акыркы күнү, ошол эле учурда жаңы жылдын биринчи күнү. Былтыркы жылда биз кандай жашадык, ошого анализдерди жүргүзүп, сиз берген жаңы жылды убаракерчилик бекер кетирбестен, мындан аркы жашообузду, баардык бизге берилген убакытты сиз үчүн гана, сиздин эркиңиз үчүн арнап, буга чейин иш жүзүндө аткарбаган иштердин баардыгын аткарып жашообузга, сиздин ырайымыңыз жөнүндө ой жүгүртүүгө дагы жардам бериңиз. Сизге болгон баардык аракетибизди мындан дагы көбүрөөк өркүндөтүп, жакшы кабар үчүн өзүбүздү курмандыкка алып келүү менен, убактыбызды арноо менен кызмат өтөй тургандай кылып жардам бериңиз. Кайрадан бул убаракерчилик дүйнөгө биз жүрөктөрүбүздү алдырбастан,
дененин каалоосун гана аткарып жашабастан бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашоого жардам берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги бардык жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык биздин бир туугандарга Кудай өзүңүздүн дагы да болсо мол ырайыңыз менен чогуу болуп, ыйык рухтун жетеги менен жетектеп, бизге берилген жаңы күчкө толуп, сиз бизге тапшырып берген тапшырманы дагы көп аракет менен аткарганга жардам бериңиз. Бул саатта дагы бизге ачып бере турган өз сөзүңүздү уга тургандай кылып өзүңүз жетектеңиз. Биз кандайча татыктуу жашарыбызды дагы үйрөтүңүз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, батыраак чың ден соолук берип, күч кубатка толтуруп, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, жакшы кабар үчүн кызмат өтөй тургандай болуп жашасын. Кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп, кызмат өтөп жаткан бардык биздин насаатчыларга, бардык бир туугандарга Кудай өз батаңызды берүүңүздү сурануу менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Бардыгыбыз чогуу ыйык китепти ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 19-аяттан баштап. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 19-аяттан 21-аятка чейин окуйбуз. Матай 6-бөлүм 19-тан 21-ге чейин. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурулар үйдүн түбүн казып кирип, уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурулар үйдүн түбүн казып киришпейт да, уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Ошого чейин окуйбуз. Биз сиздер менен азыр кышкы конференцияны өткөрүп жаткан учурубуз бүт биздин мамлекеттеги бир туугандар сөз үйрөнүшүп, жаңы чечимдерди чыгара ала турган убакыттардын бири болду деп айтсам болот. Кышкы конференциянын акыркы күнү ошол эле учурда жаңы жылдын 1-күнү болуп саналат. Биз ар дайым сиздер менен жакшы билген сөздөр болгону менен, кайрадан ушул сөздөрдүн үстүнөн ой жүгүртүү менен Кудай бизге айткан ар бир сөзү боюнча тил алчаак болуп жашадыкпы же жокпу? Тил алчаак болбогон болсок, Кудай бизге берген бул дүйнөнүн акыркы биздин убакыттарыбызда сөздөрдө тил алчаак болуп жашаганга аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Ошол себептер менен бул сөздөрдү кайрадан чогуу ой жүгүртүп көрөлү деп чечтим. Бул дүйнөдөгү бардык адамдар бул дүйнөдө жашап жаткан учурда акча табыш үчүн даярданышат. Мисалы үчүн мектепке барганда деле баштапкы класс, ортоңку класс, анан жогорку класс, андан кийин университетке чейин барып, аспирантурасына чейин окуган, магистратурасына чейин окуганын себеби эмнеде? Мындан аркы жашоосун дагы жакшы жашаш үчүн, дагы да көп акча табыш үчүн даярдалуучу процесстерди башынан өткөрөт. Чындап эле акча табуу деген болот. Андан сырткары ошол тапкан акчасын сарптайт, коротот. Биз ошентип жашайбыз. Бирок машаякчылар
бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда бизде сөзсүз түрдө боло турган нерсе бул байлык же болбосо акча. Ошол байлыкты же акчаны биз кандайча туура колдонушубуз керек. Анын баардыгы биздин руханий жашообузга түздөн түз байланышы бар тема деп айтсак болот. Өзүбүз каалагандай акча таап, каалагандай эле аны корото беребиз деген мааниде эмес. Ошол акчаны тапкандан дагы кандай сарпташыбыз керек, коротуш керек. Ошол маанилүү, оңой нерсе эмес. 1 Тимотей китеби 6-бөлүм 6-аяттан баштап карай турган болсок, келиңиздер чогуу ачалы. 1 Тимотей 6-бөлүм. 1 Тимотей 6-бөлүм 6-аяттан 8-аятка чейин окуйбуз. 1209 бет. Такыба болуу жана ыраазы болуу бул улуу байлык. Себеби биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Эч нерсе алып кетпестигибиз да белгилүү. Кийингенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо, ошого ыраазы бололук. Ыраазы болуу боло турган болсо, анда такыба болуп жашашыбыз үчүн чоң пайдасын алып келет. Мисалы үчүн, өзүнүн колунда болуп турган нерсени билип, ошол нерсесин сактап, ошол колунда болгон нерсеге ыраазы болууга үйрөнүшү керек. Биз сиздер менен бул дүйнөгө эч нерсеге алып келген жокпуз. Ошондой эле эч нерсени алып кете албайбыз. Насаатчы китеби 5-бөлүм 15-аятта деле окшош сөздөр жазылат. Биз энебиздин курсагынан кандай чыккан болсок, ошондой кетебиз. Өзү колу менен иштеп тапкан эмгегинен ал эч кандай пайда таба албайт. Жылаңач келет дагы, жылаңач кайра бул дүйнөдөн кайтат. Эч нерсе алып келген жокпуз, кайра эле бул дүйнөдөн эч нерсе алып кете албайбыз. Баардыгы түйшүктүн түйшүгү болуп саналат. Ошол чындыкты да биз эске салышыбыз керек. Бирок адамдар бул дүйнөдө эч нерсеси жок келди, бирок ушунчалык байлыкка ээ болушуп, 100 жылдай жашай турган жашоо менен жашашат дагы. Андан кийин бул дүйнөдөн кайткан учурунда эч нерсени колуна ала кетпейт. Келгин деген бир ыр бар. Ошол келгинди биздин даңктууруна деле киргизип койсо жакшы болмок, анткени мааниси жакшы. Биздин жашоо бул келгиндин жашоосу. Каяктан келип, каяка бара жатабыз? Жашоо бул келгиндин жашоосу. Бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Эч нерсе алып кете албайбыз. Ошол ырды жакшы билесиздерби? Куткарылган адамдар дагы сөзсүз түрдө ушул жөнүндө ой жүгүртө турган ыр деп айтсам болот. Бул дүйнөгө жүрөгүбүздү арнап байланбайлык. Жашоо бул келгин жолоочунун жашоосу. Же болбосо булут пайда болот дагы андан кийин жок болуп кеткен сыяктуудай биздин жашоо. Анын баардыгы туура, бирок адамдар андай ойлонушпайт. Түбөлүк бул дүйнөдө жашай тургандай кылып жашашат, же болбосо мамиле кылышат. Бул дүйнөгө болгон ачкөздүгү аягына келип чыкпайт. Бир нече күн мурун биздин айланабыздагы көп кабаттуу батирлердин астындагы
үндөрдү алып салыш үчүн акрилден жасалган пластик бар экен. Ошону чоң КамАЗга жүктөп келаткан учурда ал жерден өрт чыгат дагы. Андан кийин бир нече машиналар анын кесепетинен өрткө кабыл болушат. 40-тан ашык адам жаракат алышат. Алардын ичинен 5 адам машинасынын ичинен чыга албай өрттөнүп ошол жерден каза болушту. Өтө өкүнүчтүү окуя болуп өттү. Биздин жыйындагы бир тууган ошол чоң машина күйүп жаткан учурда өрт өчүргүчтөр келип өчүрөйүн деп аткан учурда биздин бир тууган ошол жерден өтүп кетиптир. Албетте ал бир тууганга да Кудайым жардам берди дагы, сактап калды деген ишеним бар. Биз эртеңки күнү эмне бизди күтүп турарын биз билбейбиз. Накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта жазылгандай, эртеңки күн менен мактанба. Азыр биз тирүү болуп турганыбыз, жашап жатканыбыз дагы бул Кудайдын чоң керемети. Силердин өмүрүңөр эмне пайда болуп, кайра эле тез жок болуп кетиши бул сыяктуу. Ар бирибиз бул дүйнөдөн сөзсүз түрдө бир күнү кетебиз. Төрөлө турган күнүбүздү билебиз, бирок өлө турган күнүбүздү эч кимибиз билбейбиз. Ошол өлө турган күн бүгүн болобу, 10 жылдан кийин болобу, же болбосо күтүлбөгөн жерден өлүм бизге дагы келеби, аны эч ким билбейт, бир гана Кудай жалгыз билет. Андай боло турган болсо, биз машаякчылар кандайча жашоо менен жашашыбыз керек? Накыл сөздөр 30-бөлүм 7-8 аяттар. Кудайдан кайрылып сурайт: мен сенден эки нерсени сурайын. Аны орундатпай койбо. Алдамчылыкты менден алыс кыл. Мени бай да, жакыр да кылба. Мени күндөлүк турмушта эң зарыл болгон нерселер менен камсыз кыл. Ошол сөздөрдүн маанисин карап көрсөңүздөр, Кудайдын асында өлгөнгө чейин менин айткан сыйынуумду Кудай орундатып бер деген мааниде. Биринчиси, алдамчылыкты менден алыс кыл. Таза жашоо менен жашай тургандай кылып, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, кылган иштерибиз бардыгы чындык менен байланыш болуш үчүн. Бул оңой сезилгени менен куткарылган адамдар гана аткара ала турган нерсе. Андан сырткары мени бай да, жакыр да кылба. Биз кандайча сыйынабыз? Бизди жакыр кылба, бай кыл деп сыйынабыз. Бирок бул накыл сөздөрдө жазган 30-бөлүмдөгү автордун сөзү айтылат: мени бай да, жакыр да кылба. Мени күндөлүк турмушта эң зарыл болгон нан менен камсыз кыл. Ыйса мындайча сыйынгыла деп айткан: асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун, бизге күнүмдүк наныбызды бер. Ойлонуп көрсөңүздөр, ошол сыйынуу, мисалы үчүн холодильникти ача турган болсок, бир күнүмдүк эмес, бир айга жете турган тамак аш бар. Бардык эле адамдардын үйүндө андай эмес, бирок күнүмдүк эмес, бир нече күнгө жете турган толтура биздин тамак аш бар. Ошонун баардыгы толуп турса, анда биз күнүмдүк наныбызды бизге бер деп сыйына турган болсок, анда ал туура эмес болот. Мен дагы ошентип ойлогонмун, бирок Чеджу аралына барып, ошол учурда бизге күнүмдүк наныбызды бер деген сыйынуунун маанисин түшүндүм. Биз сиздер менен байлыгыбыз колубузда болобу же жокпу, күн сайын Кудайга кайрылуу менен, Кудай бизге берген күнүмдүк тамак менен азыктанабыз, дем алабыз. Жашаган биздин толук жашообуз Кудайдын жардамы менен коштолот. Ошол себептер менен бизге күнүмдүк наныбызды бер.
эң зарыл болгон нан менен камсыз кыл деп сыйынышыбыз керек. Кээ бир адамдар айтышат, бул биздин денеге керек тамак эмес, бизге күн сайын керектелүүчү сөз менен камсыз кыл деп айтышат. Ал сөз башка, руханий тамак башка, денеге керектелүүчү тамак башка. Бизге керек болгон, зарыл болгон нерселерди күн сайын бизге бере көр. Ал нерсе колунда болобу же жокпу, күн сайын Кудайдын ырайымына таянуу менен, Кудайдын берген тамагы менен тамактанып, азыктанып жашашыбыз керекпиз. Сөзсүз түрдө Кудайдын жардамы бизге керек. Күн сайын Кудайдан келген нерсени биз күтүп жашашыбыз керекпиз. Эмне үчүн мени бай да жакырда кылба деп айтылат. Анткени бай болуу дайым эле жакшылыкка алып келе бербейт. Ыйык жазууну карасаңыздар, байларды мактаган бир дагы сөз жок. Жакып 5-бөлүмдө айтылат, байлар кулак салгыла, силерге кайгы. Бир бай адам болот, ал деген зыгыр буласынан кийим кийип, күн сайын укмуштуудай той өткөргөн болот. Анын дарбазасынын алдында бүт денесин жара баскан Лазар деген кайырчы бар эле. Иттер келип анын жараларын жалачу элек. Жада калса денесин камсыз кыла ала турган тамагы да жок эле. Ал кайырчынын аты Лазар эле. Бай адамдын аты жазылган жок, бирок Лазардын, кайырчынын аты Лазар калган. Бир күнү кайырчы өлөт. Кайырчы өлгөндө периштелер аны Ыбрайымдын кучагына алып барышат, бейишке кетет. Ал эми бай дагы өлөт, аны көргө коюшат. Албетте чоң шаан шөкөт менен аны бул дүйнөдөн узатышат. Анан алып өлгөндөн кийин көргө коюшат, тозокко түшөт. Лука 12-бөлүмдө дагы айтылат, бир бай адам болот, ал айтат: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар, эс ал, ичип же, көңүл ач. Кудай ал адамга айтат: акылсыз, ушул түнү жаның алынат, ошондо сенин жыйып койгондоруң баардыгы кимге калат? Билимди топтойбу, байлыкты топтойбу, атак даңктуулукту топтойбу, анын баардыгы сеникиби? Акылсыз адам, эң эле акылсыз адам бул ушул бай адам элек. Ошондуктан мен кичинекей кезимден баштап эле өтө жакыр үй бүлөдө төрөлөп жашаганмын. Семинарлар болгондо мен силерге айтып кеттим эле. 4-класста окуп жаткан учурда биздин мамлекетте согуш болуп кеткендиктен, согуш учурунда 5-класска көчкөндө биздин үйдүн баардыгы өрттөлүп жок болуп кеткен, акча да жок, жей турган тамак да жок, эч нерсе жок эле. 5-класстан баштап колдон келишинче соода кылып сатчымын, сагыз сатып, газета сатып, өтүк тазалап. Ошол учурда окуучулар аткара турган жумуштун баардыгын аткарып, акча таап, анан руханий семинарияга барганга чейин өзүмдү өзүм багып келчүмүн. Азыр жакшылап ойлонуп көрө турган болсом, ошол учурда бай эмес, жакыр болгондугум мен үчүн пайдасын алып келди деп ойлойм. Анткени бай үй бүлөдө төрөлгө турган болсом, анда куткарылууга өтө эле кыйын болуп калмак. Биз дүйнө жүзүнө жакшы кабарды таркатабыз, бай мамлекеттерге жакшы кабар сөзүн жеткирүү өтө эле кыйын. Алар кабыл алышпайт. Бирок ага салыштырмалуу Түштүк Америка, Африка, Монголия, Филиппин, бир аз жакыр мамлекеттерде, кедей мамлекеттерде жакшы кабар сөздү алар ушунчалык бат жакшы кабыл алышат дагы. Кудайдын иштери өтө көп аткарылып жатат.
эгерде биз бай боло турган болсок, анда биз бул жерде отурбайт болчубуз. Аракты ичип, жыргап, бир жерде бийлеп, көңүл ачып жүрмөкпүз. Биз жакыр болгондуктан башка адамдарга салыштырмалуу биз батыраак Кудайга кайрылып келдик, куткарылдык деп айтсак болот. Куткарылгандан кийин дагы бай адамдар руханий жашоо менен жашаганы кыйын болуп калат. Эмне үчүн? Анткени Кудайга таянгандын ордуна өзүнүн байлыгына таянат, акчага таянат. Ошол акча, байлык мени сактап калат деп ойлойт. Ал эми жакыр адамдар бир гана Кудайга таянышы керек болот. Кандай болгон күндө дагы накыл сөздөр 30-бөлүмдө айтылгандай, мени жакыр да, бай да кылбады. Мага керектелүүчү эң зарыл нерсе менен, нан менен камсыз кыл. Ошол сыйынуу эң туура деп мен эсептейм. Руханий жакта жактан руханий жашообузду эмнеге умтулушубуз керекпиз? Бизден дагы жакшы руханий жашоо менен жашаган адамды карап, андан үлгү алып, биз бүт аракетибизди жумшашыбыз керек болот. Ал эми денеге байланышкан болгон нерсеге байланыш нерсе болгондо өзүбүздөн бир аз ылдый турган адамды карашыбыз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени күн сайын бай адамды карап эле мен качан бай болом, эмне үчүн менин жашоом ушундай деп эле наалый беребиз. Ошондуктан биздин дагы жакыр адамдарды карап, өзүбүздүн жашообузда колубузда болуп турган нерсеге ыраазы болгонго үйрөнүшүбүз керек болот. Азыркы учур чактагы менин жашоом болгон нерселердин баардыгына ыраазы болгонго аракеттер жумшалышы керек. Ошол жашообузга болгон байлыгыбызга жараша жашаганга аракеттерди. Элчи Павыл дагы айтат: жокчулукта дагы, молчулукта дагы жашай алдым. Элчи Павылдын өзүнүн байлыгы жок эле. Мен баардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкта да, токчулукта да баарына көнгөм. Ошол учурда дагы да Кудайга таяна турган жашоого умтулдум. Ошол байлыктын баардыгын мен өзүм үчүн колдонгон жокмун, баардыгын Кудайга арнаш үчүн. Ачкачылыкта дагы, жокчулукта дагы Кудайдын жардамына ээ болууга үйрөндүм. Баардыгына көндүм. Элчи Павыл ээ болгон өтө жакшы инсандык сапат. Ал адамдын чыныгы жашоосунун максаты эмне экендигин билишибиз үчүн акча менен аны сынап койсок болот. Ал 100% туура болот. Акчаны толтура адамдын колуна берген болсоң, бул дүйнөнүн адамдары күтүлбөгөн жерден көп миллион, же болбосо $100 миллион акча пайда болуп кала турган болсо, мисалы үчүн лотереяда деле утуп ала турган болсо, ал адам эмне деп ойлой баштайт. Мына эми мен бай болдум, эң жакшы үй сатып алайын, эң акыркы чыккан машина сатып алайын. Муздаткычты, холодильникти дагы алмаштырайын, аялымды дагы алмаштырайын. Иштебейт дагы. Сөзсүз түрдө жашоосу кыйрайт. Бай болуу дайым эле жакшы нерсеге алып келе бербейт. Биз дагы, куткарылган адамдар дагы бизге күтүлбөгөн жерден бир чоң суммадагы акчага ээ боло турган болсок, мейли 500 миң болсун же 5 миллион болсун. Мисалы үчүн биз лотереяны утуп ала турган болсок,
анда куткарылган адам ойлоно баштайт. Бул акчаны кандайча сарптасам экен, кандайча коротсом экен. Ошол коротконуна карап, ал адамдын негизги жашоосунун максаты эмне экендигин бат эле далилдеп койсок болот. Бул дүйнөгө дененин каалоосун аткарып жашайбы же жокпу? Эгерде бул дүйнө үчүн гана жашай турган болсо, анда ал адамдын жашоосунун максаты Кудай үчүн эмес, бул дүйнө үчүн гана болуп калат. Ошол акчаны өтө жакшы колдонгонду билген адамга Кудай дагы байлыкты бере берет. Кудай акчаны берет дагы аны кандайча колдонот деп карап турат. Кээ бир учурда ошол акчанын баардыгын Кудай тартып алат дагы, анан адам ой болду, мен өлдүм, жакырчылыкта жашайынбы деген учурда Кудайга таянганын ордуна нааразы болуп жашай бере турган болсо, Кудай ал адамга байлыкты дагы бере албайт. Ошол байлыкты, колубузда турган байлыкты туура эмес колдонсок, анда Кудайдын көз карашында ал дагы туура эмес нерсе болот. Ошол себептер менен акчаны жакшы колдонгон адамдарга Кудай дагы төгүп берет. Байлыкты дагы ал адамга Кудай тапшырат. Эгерде туура эмес колдонсок, анда болгон байлыгын дагы, акчасын дагы Кудай алып салат. 1 Тимотей 6-бөлүм 9-аятты карасак, баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз зыяндуу кумарларга батышат. Баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Акылсыз зыяндуу кумарларга батышат. Кээ бирөөлөрү ишенимден четтеп, өздөрүн өздөрү көптөгөн азап кайгыга салышат. Баюуну каалагандар, бүт жамандыктын тамыры акча, жандуулук деп айтылат. Акчаны ушунчалык жакшы көргөн адамдар бар. Акчаны болсо, аны Кудайдын эрки үчүн жумшасын. Анда Кудай аны көрүп, дагы акчаны, байлыкты берет. Туура колдонгонду билген болсо, Кудай дагы мол кылып бере берет. Ал нерселерди мен өз көзүм менен көрүп келгенмин. Бүт жамандыктын тамыры акча, жандуулук. Адам бүт колдон келген күч аракетин, ыкмаларды колдонот дагы акча тапканга гана жанталашып жашайт. Жыйынтыгында ал адам ишенимден да четтеп кетет. Кудайга таянгандын ордуна акчага, байлыкка таянат. Куткарылбаган адамдар, бул дүйнөнүн адамдары, жашоосунун баардыгы акча деп жашашат. Кээ бир университеттер бар, качан ошол университетти бүтүргөндө гана жакшы акча таба ала турган жумушка орноштурат деп. Акча үчүн акылынан ажырап калган адамдар да бар. Мисалы үчүн Жүйүт Искариот, ал ушунчалык акчаны сүйгөн адам элек. Ал акча казынасын алат дагы, андан кийин өзүнүн чөнтөгүнө бир аз салып койгон адам элек. Эгерде Ыйса падыша боло турган болсо, анда Жүйүт Искариот каржы министри болом деп ойлонгон. Анан 3,5 жыл бою анын артынан, Ыйсанын артынан ээрчийт дагы, андай жыйынтык көрбөгөндүктөн, үмүтү үзүлүп калгандыктан эми Ыйсаны сатып жиберет. Акылына келгенден кийин мага окшогон адам өлүп эле калыш керек деп, анан кийин өзүн өзүнө кол салат дагы, өлтүрөт, жыйынтыгында тозокко түшөт. Андай адамдар бир эле Жүйүт Искариот деп ойлойсуздарбы? Жада калса куткарылган адам дагы акчаны ушунчалык сүйө турган болсо, ал дагы ишенимден четтеп кетиши мүмкүн.
Кудайдын ырайымынын ордуна азап кайгыга өзүн салган болот. Менин тааныштарымдын ичинен дагы акчаны ушунчалык көп табышкан, бирок Кудайга арнай турган жумушта ушунчалык битир болушат. Ушунчалык акчаны көп табабыз деп ойлошот, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин алар банкрот болот. Үйүн дагы алдырып жиберген адамдар дагы болгон. Бул жөн гана мисал катары. Чынында эле андай адамдар өтө көп кездешет. Кээ бир адамдардын бир жер тилкеси бар, өзү аны колдонбойт дагы, анан жыйын тургузалы баардык бир туугандар болгон акчасын алып келип, өзүнүн бай адам өзүнүн жерин ошол жыйын үчүн арнайын деп айтпайт дагы, бир нече күндөн кийин ал бул дүйнөдөн кайтат, көз жумат. Накыл сөздөр 23-бөлүм 4-5 аяттарда бай болууну түйшүк тартпа, мындай ойлоруңду ташта. Анткени байлык дагы өзүнө канат жасап алат дагы, бүркүт сыяктуу асманга учуп кетет. Бай болууну каалаган адамдар ушунчалык аракеттенишип иштешет, анан ошол акча аны бактылуу кылат, же болбосо келечегин орнотот деп ойлошот, бирок андай эмес. Ал байлык дагы өзүнө канат жасайт дагы, бүркүт сыяктуу асманга учуп кетет деп, анан адамдар ойлошот, кыймылдабай турган кыймылсыз мүлктү сатып алышат, эч жака учуп кетпесин деп, байлап коеюн дейт. Байлыгы учпаса дагы адам өзү учуп кетиши мүмкүн. Бул негизи эле акылсыздык болуп саналат. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүмдө дагы ошол акылсыз бай адамга айтылат, ушул түнү жаның алынат. Эң эле акылсыз адам. Ушул түнү сени дагы Кудай алып кетет, анда сен жыйнаган байлыктын баардыгы кимге калат? Жүз жыл, 1000 жыл ошол байлыкка байланып жашайм деп ойлойт, бирок ал байлыгы жок болбосо дагы Кудай ал адамдын жанын алып коюшу мүмкүн. Лука 16-бөлүм 19-аятта дагы бай зыгыр буладан кийим кийген бай адам жөнүндө жазылат. Анын жанында кайрчу Лазар, Лазардын ысымы сооротуучу. Кудай менин сооротуучум, жардамчым деген мааниге ээ. Кээ бир адамдар азыр жакыр адамдар, бирок келечекте бай адамдар бар. Магазин иштеткен бир адамга мен жакшы кабар сөзүн айттым эле, ал айтат: ой, пастор, билесизби, жыйынга деген бай адамдар барат, иштери жок адамдар барат, бизге окшогон кедей адамдар кантип бармак эле, мен бул магазинди ижарага алып иштетем, айына канча деген акчаларды төлөйм, ошондуктан мен батыраак акча таап өз магазинимди, чоң имаратты тургузгум келет, ошол менин каалоом. Бир имарат тургузса, магазин тургузса, албетте ал экини тургузгусу келет. Ачкөздүктүн аягы жок, чеги жок. Куткарылууга ал келе албайт. Куткарылган адам дагы ошол нерсе менен байланып жашай турган болсо, руханий жашоодо жашай албайт. Мотоцикл кантип жүрөйт десең, кээ бир адамдар акча деп отолот дейт. Уктаса дагы, жатса, турса дагы акча деген адамдар бар.
эгерде куткарылган адамдардын жашоосуна ушул нерсе кирип кете турган болсо, ал болбойт. Кудайга жакпаган нерсе 36-забурду карасак, Теңир мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана үлүшү бар, курсагын сенин казыналарыңдан тойгузуп жүргөн бул дүйнөнүн адамдарынан куткара көр. Алардын уулдары ток артканын өз балдарына калтырышат. Ал эми мен адилдигим менен сенин жүзүңдү карайм. Чынында бул бай адам, байлыкка ээ болгон нерселердин бардыгы Кудайга таандык нерселер. Ал бай адам дагы Кудайдын казыналарынан курсагын тойгузган адам. Өзү өлгөндөн кийин анын балдарына кала турган нерсе, байлыгы. Бул дүйнөнүн адамдары жашаган жашоо ошол. Бирок ошол адамдардын ичинен мени куткара көр, мени айырмалап, алардан бөлүп ал. Анткени мен адилдигим менен сенин жүзүңдү карайм. Өлүп Кудайдын астына келебизби же тирүү бойдон Кудайдын астыбызга келебизби? Биздин бул денебиз Кудайдын даңктуу денесиндей өзгөрүлөт дагы Кудай менен чогуу түбөлүк болобуз. Ошол нерсеге ыраазы болуп жашашыбыз керек. Биз куткарылган адамдардын эң эле каалаган нерсеси ушул. Анткени биз түбөлүк асман падышачылыкка, түбөлүк өз сыйлыгыбызга умтулган адамдарбыз. Элчи Павлдын жашоосун караңыздарчы. Ал кандай кедей, жакыр адам эле. Канчалаган ачкачылыкта, жокчулукта, суукта дагы, ысыкта дагы калган адам эле. Бирок ошого карабастан аягына чейин Кудайга гана таянган адам эле. Эң акырында Рим жеринде башы алынып өлтүрүлөт. Анан эмне деген сөздөрдү айтты эле. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Мисалы үчүн марафондо чуркаган спортсмендер дагы бүт аракетин жумшап, аягына чейин чуркайт. Анан финишке барып жеткен күндө өлүп калса деле ошого дагы ыраазы. Анткени өзүнүн сыйлыгын алыш үчүн. Баары жок боло турган тааж алуу үчүн аракеттенишет. Ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн аракеттенебиз деп элчи Павл айтат. Кудай айтат, силер байлыгыңарды бул дүйнөдө жыйнабагыла. Бул дүйнөгө жыйнабагыла. Анткени бул дүйнөдө байлык жыйнаганыбыз бул Кудай үчүн жыйнаганыбыз эмес, байлыгыбызды бат-баттан Кудайдын иштери үчүн арнап коюшубуз керекпиз. Элчи Павл айтат, бардык байлыгыбызды мол берүүчү тирүү Кудайга таяналы. Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешен болушсун. 38-забурда 4-5 аяттарды карасак, Дөөт падыша чынында эле ушунчалык бийликке, күчкө ээ болуп турган учурунда мамлекеттер бир мамлекетке бириктирген учурда, ошол учурда Кудайга кайрылып айтат, Теңирим, мен качан өлөм, канча күнүм калды, канча күнүм калганын, канча жашаарымды билейин. Менин жашоом кандайча бүтөт, кандайча аяктайт, ошону билейин. Наполеон деле анын жашоосунда мүмкүн эмес эч нерсе жок деп элдерге жар салып келген.
Анан эң акырында ыйык Елена аралында жашайт дагы ошол жактан көз жумат. Мен үчүн ушунчалык өзүнүн жашоосун арнап келген адамдар бар эле, бирок алардын бирөөсү дагы калбай калды. Анан дагы бир атактуу сөздөрдү айткан: Назареттик Ыйса, сен жеңдиң деп айтат. Наполеон эң акыркы окуган китеби бул ыйык жазуу эле. Согушка барган учурда дагы толтура китептерди арабага жүктөп алып, ошол жерде түнү менен уктабастан Наполеон китептерди окуган. Согуш талаасында дагы ал китептердин эң акыркысы болуп ыйык китеп болуп саналат. Чындыкты канчалык деңгээлде түшүнө алды мен билбейм. Дөөт падыша дагы ушунчалык күч кубатка толуп турган учурунда Теңирге кайрылып айтат: мен качан өлөм, менин канча күнүм калды. Дөөт падыша дагы бул дүйнөгө үмүтүн арнабай тургандыгын айткан. Бир адам үйлөнөрүнүн астында үйлөнө турган өзүнүн колтусуна айтат, кат жазат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин мен бул дүйнөдөн кайтам. Мен көмүлө турган, мени көргө коюла турган мындайча жерде жайгашкан деп. Үйлөнгөнгө чейин эле өлүмүн ойлоп жаткан жаш адам. Чынында эле ал акылдуу адам болуп саналат, анткени өлүмүнө чейин ой жүгүрткөн адам азыркы жашоосундагы сөзсүз түрдө туура жашоо менен жашай ала турган адам. Дөөт падыша дагы айтат: мен канча жашаарымды билейин. Мен алсыз жашоомдо өзүмдүн өлө турганымды билейин. Сен мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Мына алаканыбызга кумурсканы жиберип кое турган болсок, ал бат эле барат дагы жерге түшүп кетет. Биздин жашообуз дагы ошол бир сөөм сыяктуу. Ар бир адам өзү жашайт дагы, андан кийин бекер түйшүк тартат. Дүнүйө жыйнайт, бирок анысы кимге калаарын билбейт. Бир нече жыл мурун Куам аралында бир чоң самолет талкаланат дагы, көптөгөн адамдар өлүмгө дуушар болушат. Ошол учурда бир мындай газетада статья жазылган эле. Америкада жашаган кореялык адамдар Америкада акча таап иштешип, эми биз жакшы акча таптык, эми кыйналбастан өзүбүз үй бүлөбүз менен чогуу дүйнө жүзүнө саякат кылабыз деп, анан эң эле биринчи өз мамлекетибизге кайталы деп Кореяга бара жаткан учурда бүт үй бүлөсү каза болушат. Адам чынында эмне күтүп турганын эч качан биле албайт. Сен мага бир сөөм өмүр бердиң. Менин өмүрүм сенин алдыңда эч нерсе эмес. Адам элес сыяктуу жүрөт, бекер түйшүк тартат, дүнүйө жыйнайт, анысы кимге калаарын билбейт. Байлыкты топтойт, акча топтойт, бирок өлүп кала турган болсо, анын баардыгы кимге калаарын билбейт. Мен эми эмнени күтмөк элем, Теңир? Менин үмүтүм бир гана өзүңдө. Дөөт падыша ушунчалык бүт байлыгына карабастан үмүтүн Кудайга гана арнаган, таянган. Биз дагы бул дүйнөдө жакшы ийгиликтерге жетишип, бай болуп жашоону каалайбызбы? Бул дүйнөнүн адамдары мейли ошондой жашай берсин деп Кудай аларга мүмкүнчүлүктү берет. Бирок биз куткарылган адамдар ошол нерсени каалаган болсок, Кудай бизди жөн калтырбайт, бизди өзүнө алып кетиши дагы мүмкүн. Куткарылган адамдар ошол материалдык байлыкка кандайча мамиле кылышыбыз керекпиз, ошого үйрөнүшүбүз керек. Римдиктерге жазылган кат 11-бөлүм 35-36 аят.
35 аятта же Теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди эле. Бир пастор мындайча айткан сөзүн уктум эле, ким Кудайга өзүнүкүн арнагысы келет, ошондо Кудай силерге кайтарып берет дегенде, бир адам, ооба пастор, мен 3 миллион, 3 миллиард, 1 миллиард арнайм дейт. Ошол нерсени мен уккам өз сөзүм, көзүм, кулагым менен. Ошол сөздөгү маанидеги сөздөр айтылып атабы? Эгерде мен Кудайга бере турган болсом, Кудай сөзсүз түрдө ага кайтарып берет. Андан кийинки 36 аятты карашыбыз керек. Анткени баардык андан, ал аркылуу жана ал үчүн ал түбөлүк даңкталсын. Амин. Кийинки сөздөр эмне? Бул дүйнөдөгү болгон нерсенин баардыгы Кудайдан, Кудай жараткан нерсеси. Азыр дагы баардыгы сакталып турат. Анын баардыгы Кудайга кайтат. Кудайды даңкташыбыз үчүн биринчиден Кудайга ким бере алат? Биздин өмүрүбүз дагы Кудайга таандык. Биздин болгон жашообуздагы болгон нерсенин баардыгы Кудайдан. Мен өзүмдүкүн Кудайга берип аттым беле? Жок, андай мүмкүн эмес. Кудай бирөөгө карыздар кылмак беле? Анткени бул дүйнөдөгү байлык, бийлик баардыгы Кудайдан. Баардыгы Кудайга кайта турган нерсе. Кудайдык экендигин билип туруп, Кудайга арнашыбыз керекпиз. 1 Корунтуктар 6-бөлүм 19-20 аяттарда силер кымбат баада сатылып алынгансыңар, ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен дагы даңктагыла. Анткени анын баары Теңирдики. Менин жеке эч нерсем жок. Теңирдикин Теңирге арнашыбыз керекпиз, аны даңкташыбыз үчүн. Силер өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан эми денеңер менен Кудайды даңктагыла. Ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудай үчүн кылгыла. Меникин эмес, Кудайдыкын, Теңирдикин Теңирге арнагандыгыбыз. Ошондо ал даңкталат. 1 Корунтуктар 15-бөлүм. Жок, 1 Корунтуктар 10-бөлүм 31-аятта. Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Теңирди даңкташыбыз үчүн. Теңирдикин Теңирге арнашыбыз керек. Кудайдыкын Кудайга арнабастан өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн арнай турган болсок, анда Кудай ал адамды жөн калтырбайт. 1 Жылнаама китебинде Дөт Кудайдын ибадатканасын тургузайын дегенде, Кудай ага айтат: менин ысымыма арнап үй курба, анткени сен жоокер адамсың, сен кан төккөнсүң. Ошондо Дөт падыша бүт эл менен чогуу баардыгы сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик деп айтат. Биз бир нерсени аткара турган кандайдыр бир өзгөчө күчкө ээ эмеспиз. Теңирдигин кайра Кудайга бергендигибиз туура болот. Ошондуктан Дөт падыша дагы: мен эч ким эмесмин, мен киммин, элим дагы ким? Анткени баардыгын сенин колуңдан алгандыгыбыз үчүн кайрадан өзүңө бердик. Элчилердин иштери 4-бөлүм 32-аятта баштапкы жыйындын бир туугандары дайыма ой тилектери бир эле.
эч ким өзүнүн мүлкүн меники деп эсептечү эмес эле. Баардык нерсеси ортодо эле. Баардыгы бири бири менен бөлүшүп, өзүнүн мүлкүн меники деген бир дагы адам жок эле. Бирок ошолордун ичинен Анания жана Сафира өзүнүн жерин сатат дагы, мүлкүнүн акчасын жарымысын өзүнө жашырып калтырып коюшат дагы. Андан кийин мына баардыгы бул акча деп алып келишет. Силер кандайча ыйык рухту алдап саткан мүлкүңдүн акчасынан жашырып алып калдың? Ошол үчүн Анания өлөт дагы. Аны билбеген аялы Сафира кайтып келет. Жеңирди ушунчага саттыңар беле деп сураганда, ал ооба ушунчага сатканбыз деп жооп берет. Ошондо Петр ага айтат: теңирдин рухун сыноого кантип бардыңар? Күйөөңдү көргө койгондор эшиктен кирип келе жатышат, азыр сени дагы алып кетишет дегенде, Сафира ошол жерден көз жумат, өлөт. Жерди саткандан кийин ошол мүлкүнүн акчасын башка адамдарга алып келгендин ордуна жарымы бир бөлүгүн жашырып алып алышат. Ооба биз дагы баардыгын алып келдик деп элдерге айтканы менен экөө тең өлүп калышат. Азыр баардыгын жашырып алсак дагы өлбөйбүз. Эмне үчүн? Өлбөйбүз эмес, биздин жашообуз өлүп калышы мүмкүн. Баштапкы жыйындагы бир туугандар ушунчалык Кудай берген ырайым чоң болгондуктан, баардыгы Кудайдан экендигин билген бир туугандар ошол жакшы кабар үчүн, Кудайдын иштери үчүн арнап жашашкан эле. Ошол учурда ооба биз дагы баардыгын алып келдик, арнадык дегенде, Анания жана Сафираны Кудай өлтүрүп салат. Ошол жөнүндө дагы биз ойлонуп көрүшүбүз керек. Лука жазган жакшы кабар 16-бөлүм 1-аятта бир адамдын, бай адамдын чарба иштеринин башкаруучусу бар эле. Бирок ошол башкаруучу бай адамдын мал мүлкүн ыксыз ысырап кылып жатат деген сөз айтып келишет. Ошондо сага берилген баардык кызматтын баш тарт дагы, эми сен бул жерде иштебейсиң. Бай адам өзүнүн башкаруучусуна бүт баардыгын тапшырып берген сыяктуудай эле, биз дагы Кудайдын астында жакшы кызматчылар катары Кудайдын берген нерсесин туура колдонгонду билишибиз керек. Кудай үчүн бир аз жумшап коюп, өзү үчүн баардыгын жумшаган болсо, Кудай ал үчүн каарданат, аны ашкерелейт. Дагы кандай жаза менен жазалашын биз билбейбиз. Дагы бир нерсе, биз куткарылган адамдар, машаякчылар, Кудайдын берген байлыгын ыксыз ысырап дагы кылбашыбыз керекпиз. Тескерисинче дагы толтура байлык жыйнап ала турган болсок, ал деле чоң байлыкка ээ болгону деген деле ал күнөө эмес. Чынында азыркы учурда биз байлыкка гана берилип кетпестен, Кудайдын ишин унутпастан аткарышыбыз керек болот. 70-ши забурду карасак, 18-аятта айтылат: Кудайым мени карыганда да, чачым агарганда дагы мени калтырба. Келечекте баардык адамдарга
сенин кудуретиңди келе жаткан тукумга жарыя кылганча мени таштаба. Кудай калтырбайт, таштабайт. Эгерде биз жашообузда Кудай үчүн жашай турган болсок, карыган учурубузда дагы Кудай сөзсүз түрдө биз үчүн кам көрөт, жардамын берет. Менин жашоомду дагы, менин келечегим дагы бардыгы Кудайдын кол алтында. Мага дагы өмүр береби, же болбосо мени алып кетеби, бардык жашоодо Кудай мени менен чогуу болот. Биз Кудайды таштап кеткен күндө дагы Кудай бизди эч качан таштабайт. Ошол жөнүндө дагы ойлонушубуз керекпиз. Насаатчы китеби 2-бөлүм 18-аятты чогуу ачалы. Насаатчы 2-бөлүм 18-аят. 659 бет. Насаатчы 2-бөлүм 18-19 аяттар. Ошентип мен күн астында жасаган эмгегимдин бардыгын жек көрүп калдым. Анткени мен аны өзүмдөн кийинки адамга калтырышым керек. Анын акылдуу болорун же акылсыз болорун ким билет? Бирок ал мени күн астында акылмандуулук кылып эмгектенген иштеримдин баарына ээлик кылат. Бул да курулай убаракерчилик экен. Ошондо мен жүрөгүмдү күн астында кылган бардык эмгектеримден көңүл калууга бурдум. Анткени кайсы бир адам акылын, билимин колдонуп, ийгиликтүү эмгектенип, анан бардыгын эмгектенбеген адамга ошонун үлүшү болгонсуп калтырууга тийиш. Бул да курулай убаракерчилик жана чоң жамандык экен. Сулайман падыша толтура байлыгы бар эле. Мүлкү бар эле, Дөөт падышадан алган байлыгы бар эле. Андан сырткары бардык башка падышалардын колунан алган байлыгы. Ошонун бардыгын өзү алып кетпестигин дагы билген. Өзүнүн акылмандуулугу менен жыйнаган бардык байлыгын эми менден кийинки адамга калтырышым керек болот. Бирок ошол байлыкка ээ боло турган адам акылдуу болорун же акылсыз болорун ким билет? Акылдуу болобу же акылсыз болобу аны эч ким билбейт. Сулайман өлгөндөн кийин Сулаймандын уулу Ровоам жаман падыша болот дагы, андан кийин ошол байлыктын бардыгын жаман иштери үчүн дагы колдонот дагы, ал мамлекетти толугу менен Кудай жазалайт, кыйратат. Эмне үчүн бул сөздөрдү сиздерге айтып жатам? Куткарылган адамдар өмүр бою эмгектенип топтогон байлыгы эгерде ишеними туура эмес, ишенбеген балдарына жете турган болсо, анда ал Кудайдын эрки боюнча туура болобу же жокпу, ал үчүн дагы туура ой жүгүртүп, сыйынып көрүшүбүз керекпиз. Анткени мен ээ болгон нерселердин бардыгына Ыйсанын каны сыйып алган. Менин диним дагы, байлыгым дагы бардыгы. Анткени мени кымбат баада ал өзү сатып алгандыктан. Ошол байлыктын бардыгын топтоп, анан өзүбүздүн ишенбеген балдарга же башка адамдарга калтырып кое турган болсок, ал туура болобу же туура эмес болобу? Ойлонуп көрдүңүздөр беле? Мурун газетадан окусам, мындай жаңылык чыккан. Бир карыган абышка коляскага отуруп, анан кийин телевиденияга келет. Өзүнүн толтура толгон байлыгы бар эле. Ошол байлыгынын бардыгын кедей адамдарга, жакыр адамдарга, ата энесиз чоңойгон балдарга, жаш балдарга таратып бергиле деп өз
бүт байлыгын көтөрүп келди. Эмне үчүн деп сураганда, ошол адамдын абышканын атасы өлөрүнүн астында айтып кеткен экен, өзүңдүн байлыгыңды балдарыңа эмес, жакыр балдарга тапшырып бер деп айтып кеткен. Ошол сөз боюнча өзүнүн балдарына ал абышка бирден үй алып берет дагы, калганын баардык байлыгын бүт жакыр адамдарга таркатып берет. Албетте ал адам Кудайдын астына ишенбеген адам, бирок ошол адамдын кылган иштерин көрүп мен ушунчалык үлгү алдым. Машаякчылар, биз кандай кылган күндө өзүбүздүн балдарыбызга таштап кетерибиз, байлыкты кантип тапшырып беребиз деген эле ойго батып жашайбыз. Ошол балдарыбыз дагы чынында Кудайдын сөзү боюнча жашаган, тил алчак болуп жашаган болсо, аларга байлыкты тапшырып берсек дагы болот. Бирок балдарыбыз дагы руханий жашоо менен жашабаган болсо, ишеними да жок болсо, аларга байлыкты тапшырып бергенибиз дагы ал туура эмес. Анткени ал байлыкты дагы алар убаракерчилик же болбосо ысырап кылып колдонуп коюшу мүмкүн. Менин балам болгон үчүн мен берем деп ойлошу мүмкүн, бирок бир аз бергиле, калган көп калдыгын Кудай үчүн бергиле, Кудай үчүн арнагыла. Кудай үчүн туура арнайганды билбесек, анда Кудайдын астында жанакы ысырап кылган башкаруучуга окшоп калышыбыз мүмкүн. Куткарылган адамдар ээ болгон байлыкты өздөрү үчүн бир аз колдонуп, эң негизги, эң зарыл, керек болгон нерсени колдонуп, андан кийинки башка бөлүгүн Кудайдын иштери үчүн арнашыбыз керек. Ал аркылуу жакшы кабар сөзү көптөгөн адамдарга жетип, өлүп бара жаткан адамдардын жаны куткарылыш үчүн колдонулса өтө жакшы болот. Ошол себептер менен Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүнө таянсак, Матай 6-бөлүм 19-аятта жер үстүндө байлык жыйнабагыла, өзүңөр үчүн байлык жыйнабагыла. Өзү үчүн байлык жыйнаган болсо, ал акылсыздыкка жатат. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баардыгы бир аз убакыт өткөндөн кийин жок болуп кетчү нерселер. Мен алар менен түбөлүк байлыкка ээ болуп жашабайм, анткени алар дагы чыныгы мага бакытты алып келе албайт. Биздин байлыгыбыздын баалуулугу Ыйса Машаяк келерине аз калган убакытта ошол баалуулук төмөндөй баштайт. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде биздеги болгон байлыктын баардыгы ноль болуп калат, кереги жок болуп калат. Ошондуктан баалуулугу жок болгон байлыкка бүт жүрөгүн арнабасын дейт. Мисалы үчүн акча, кагаз акчаларын чыгарган учурда дагы бизде деле мурун өзү алып жүргөн акчаны алмаштырып салыш керек батыраак. Эгерде белгиленген убакытта алмаштырып койбосо, анда ал акча дагы жок болуп кетиши мүмкүн. Убактылуу боло турган нерсе, байлык, акчаны түбөлүккө сактала турган байлыкка алмаштырышыбыз керекпиз. Демек, руханий байлыкка алмаштырышыбыз керекпиз. Өзүңөр үчүн байлык жыйнабагыла. Өзүңөр үчүн. Бул дүйнөдө байлык жашаган болсок, ал акылсыздыкка жатат.
Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Биздин болгон колубуздагы байлык, бийлик, акча, алардын баардыгы Кудайдын астында келгенде кандайча сарптадык, кандайча иш кылдык, ошого жараша өзүбүздүн сыйлыгыбыз болот. 1 Петр 1-бөлүм 3-4 аятта ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт бердик. Асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда бизге убактылуу батаны гана бериш үчүн куткарып алган жок. Жогорудан төрөлгөн адам асманда сакталган чирибей турган таза, соолгус мураска ээ кылыш үчүн Ыйса биз үчүн өз жанын берген. Куткарылган адамдар эмне үчүн жашайбыз? Биз дагы бул дүйнөдө байлык топтоп, жакшы ийгиликтерге жетишип жашашыбыз үчүн эмес, колубуздагы болгон байлыкты тескерисинче Кудайдын иши үчүн арнап, байлыкты асманга жыйнашыбыз үчүн. Бул дүйнөдө жашап жатып, байлыкты асманга жыйнаган адамдардан болушубуз керекпиз. Түбөлүк жашоо үчүн жашаган адамдар катары. Колосалыктар 2-бөлүм 11-аятта алардын баланча деп ысымдары жазылат дагы, Кудайдын падышачылыгы үчүн чогуу кызматташкан адамдар деп айтылат. Кудайдын даңктуу иштери үчүн, Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган адамдар. Ошол себептер менен биз эмгектенип тапкан байлыгыбыз, акчабыз, ошонун баардыгы эмне үчүн жумшалышы керек? Мен бул дүйнөдө жашап жаткан жашоомдун максаты эмне? Ошого түздөн-түз байланышы бар. Кыйналып тапкан акчабызды убаракерчилик же болбосо убактылуу бул дүйнө үчүн сарптай турган болсок, анда андан эч кандай пайдасы жок. Түбөлүккө сактала турган Кудайдын падышачылыгы үчүн колдонушубуз керектиги жөнүндө айтылат. Лука 16-бөлүм 9-аятта өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Биз ээ болгон байлыктардын баардыгы, акчанын баардыгы өтүп кетчү байлык. Тескерисинче ошол байлыкты жумшап өзүңөргө түбөлүк досторду күткүлө. Ыйса эмне деп айткан? Жакан 15-бөлүмдө. Мен силерди досторум дедим. Достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Ошол байлык менен досторду күтүп, түбөлүк бейиште чогуу болушубуз үчүн. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда көбүрөөк досторду жолуктуруп, куткарылган адамдарды бирден топтой турган болсок, ал адамдар менен чогуу түбөлүктө бир болушубуз үчүн. Биздин акчабыз, байлыгыбыздын баардыгын арнап, досторду күтүшүбүз керекпиз. Асман падышачылыкка барган учурда биз достошкон достор бизди кубаныч менен кабыл алышат. Азыр ким кандайча эмгектенип жатат, эмне иштерди кылып жатат, кандай адамдар куткарылып атат, биз жакшы биле албайбыз. Кээ бир адамдар айтат, пастор мага жакшы кабар айтты, мен куткарылдым деп. Бир эле пастордун кызматы эмес, ошол пастордун жанында турган көптөгөн бир туугандар, жардамчылары, кызматташтары,
байлыгын, акчасын арнаган көптөгөн адамдар бар. Азыр алардын баардыгын билбесек дагы Кудайдын астына келгенде баардыгы жеткилиң түрдө ачык айкын болот. Ошол учурда биз көрүп, бул бир туугандар мен үчүн эмгектенди, өзүнүн байлыгын мен үчүн арнабаган болсо мен кантип куткарылмак элем деген нерселерди түшүнөбүз. Ошондуктан ал достор дагы кубанычтуу түрдө бизди өздөрүнө кабыл алышат деп айтылат. Мисалы үчүн Америкага акча жиберишибиз үчүн Кореянын акчасы долларга алмашылып, андан кийин Америкага жетет. Байлыкты асманга жыйнагыла кандайча мааниде? Асманга байлык топтолуш үчүн, мисалы үчүн акча деле башка валютага алмаштырылгандай эле, биздин байлыгыбыз руханий нерселерге алмашышы керек. Биздин байлыгыбыздын негизинде куткарылган адамдар пайда болушу керек. Ошондуктан байлыгыңар болгон жерде жүрөгүңөр дагы ошол жерде. Биз жүрөгүбүз менен эң кымбат, баалуу деп эсептеген нерсе үчүн байлыктар, акчалар арналышы керек. Мен дагы жакшы жашоо менен жашайын деп өзүмдү эле ойлой бербестен, бизди куткарып алган куткарылуу сөзүн башка адамдарга жеткирип, бир эле адамдын жаны куткарылып кала турган болсо, ал адам үчүн байлыгыбызды дагы арнашыбыз керекпиз. Бул өтө маанилүү сөздөр. Машаякчылар сөз менен эле Кудай үчүн жашайм деп эле айтып койбостон, мисалы үчүн кээ бир адамдар өзүнүн жашоосу үчүн бүт байлыгын, акчасын жумшайт дагы анан Кудай үчүн битирленип кичинекей бир нерсесин арнап коюшат. Бардык байлыгыбыз менен, мүлкүбүз менен Кудайга курмандыктарды алып келип жашашыбыз керекпиз. Анткени өзүбүз үчүн эгоист катары жашай турган болсок, анда жакшы кабар сөзү көптөгөн адамдарга жетпей калышы мүмкүн. Элчи Павыл, андан сырткары көптөгөн элчилерди карасаңыздар, өлгөнгө чейин бүт жашоосун арнап жакшы кабар таркатышкан. Биз аларга окшоп өлгөнгө чейин барбасак дагы, азыр бизди эч ким түрмөгө отургузбайт, эч ким бизди өлтүрбөйт, бирок биз ээ болгон байлыкты, эркиндикти, баталарды, ырайымды баардыгын ошол жакшы кабар үчүн, асманга байлык жыйнашыбыз үчүн сарптаганыбыз туура болот. Аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. 2 Корунтуктарда айтылат. Биз канчалык арнаган болсок, канчалык курмандыктарды алып келген болсок, ошончолук көп адамдар куткарылышат. Бул Кудай белгилеп койгон эреже. Будайдын дааны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон кала берет. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Өлгөнү бул адам өзүнүн бардык нерсесин арнаганы. Эгерде жакшы кабар үчүн болгон нерсемдин баардыгын арнай турган болсом, анда 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе ошонун баардыгы мага кайрылып келет. Кудайдын жалгыз уулу өз жанын берүү менен көптөгөн адамдарды куткарылууга алып келди. Ошондой сыяктуу эле биз дагы өзүбүздүн аткарган иштерибиз менен көптөгөн адамдар куткарылууга келиши мүмкүн. Бул Кудайдын белгилеп койгон эрежеси болгондуктан биз дагы сөзсүз түрдө ойлонуп көрүшүбүз керек. Эгерде мен куткарылган болсом, анда башка адамдардын куткарылышы үчүн мен кандай эмгектерди жумшадым? Кандайча эмгектендим? Кандай байлыгымды арнай алдым? Ошол жөнүндө дагы ой жүгүртүп, анализдеп көрүшүбүз керекпиз.
Сиздер Шиндлердин кагазы, тизмеси деген кинону көрдүңүздөр беле? Список Шиндлера деп айтылат. Экинчи дүйнөлүк согуш учурда 6 миллион еврей өлтүрүлгөн. Ошолордун ичинен немис бир адам бар эле. Ал адамдын аты Шиндлер. Аты Шиндлер. Анын тизмеси деген сөз ошол атайын бир тизмени жаратат. Кээ бир адамдарды газ камераларга барганга чейин ошол жерден куткарып калган адам. Кандайча куткарып алып калган? Бул Шиндлер адам чоң бир фабриканын директору эле. Кандайча ушундай мыкаачылык менен өлтүрүлсүн деп анан еврейлерди сактап калыш үчүн ал мындайча чечим чыгарат. Газ камераларга киргенге чейин кандайча аларды сактап калган. Ошол немис солдаттарына, аскерлерине акча берет дагандан кийин бул адам менин фабрикама иштөөгө керек деп аларды сатып алат. Негизинде фабрикага даже жада калса кереги жок адамдар эле. Бирок аларды сактап калыш үчүн ал ошол ыкмаларды жолдордо колдонгон. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Шиндлердин тизмеси деп, списогу деп карап көрсөңүздөр, телефондон деле чыгат сиздерде. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин өзү сактап калган адамдардын саны 1100 адамдын алдында ал сүйлөйт. Мен сиздерди өлө турган жерден сактап калганмын. Билесиздерби, мен бүт байлыгымды силер үчүн арнаганмын. Анан өзүнүн машинасын көрсөтүп айтат: эгерде ошол машинаны сата турган болсом, жок дегенде 10 кишини сактап калат элем. Өзүнүн төш белгисин, алтын белгисин карап айтат: эгерде ошол төш белгимди сата турган болсом, жок дегенде 2 адамды, мейли 1 адамды дагы сактап калат элем. Ошол 1 адамды дагы сактап кала албагандыгым үчүн ушунчалык өкүнөм. Еврейлер ошол учурда эч нерсеси менен алар кайтарып бере алышкан жок. Алардын колунда эч нерсе жок болгондуктан анан алтын тиштерин чыгарышат дагы топтоп бир шакек жасайт дагы. Шакекке 1 адам бул 1 дүйнө. 1 адамдын жаны ушунчалык баалуу деген жазуу калтырышып ага белек арнашат. Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам анын жандарын сактап калышыбыз үчүн биз бүт болгон байлыгыбызды арнашыбыз керекпиз. Ошол кинону көрүп отуруп мен ушунчалык бир нече жолу ыйлаганмын, анткени жүрөгүм ушунчалык элжирип, мындай чачырап кетчүдөй болду эле. Ошол Шиндлердин мүрсөсү Иерусалимде жайгашкан. Еврей эли билесиздерби кандай болушат? Өздөрүн жазалаган адамдарды ушунчалык мыкаачылык менен кайра акысын албастан өздөрүнө жакшы кылган, ырайымын арнаган адамдарды эч качан алар жөн калтырышпайт. Бир нече жыл мурун ошол Шиндлердин аялы дагы Иерусалимде өлүп, ошол жака көргө коюлду деген жаңылык угулган. Ал адамдардын денесин куткарылып калган күндө дагы биз адамдардын жанын куткарып калышыбыз керекпиз. Азыркы учурда дагы дүйнө жүзү боюнча канчалаган адамдар биздин жардамыбызды күтүп турарын биз жакшы билишибиз керекпиз. Жеремия 8 бөлүм 20 аятта оруп жыйуу маалы өттү, жайкы убакыт бүттү, бирок биз куткарылган жокпуз. Оруп жыйуу маалы бүттү, жайкы убакыт бүттү. Демек эми ызгаардуу суук кыш келет. Кыш келген учурда талаада
жыйылбаган түшүмдүн баардыгы үшүк алып жок болот. Биз дагы да куткарылган жокпуз. Бизди куткара ала турган адамдар жок. Биз ошол адамдарды көрүп туруп, кантип көз жумуп алардын жанынан кыя өтүп кете алабыз? Накыл сөздөр 24-бөлүм 11-аятта өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүн кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Биз буну билген эмес элек деп айтасың, бирок жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сени жүрөгүңдү байкап туруучу Кудай билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Ушул жакшы кабар сөзүн адамдарга жеткирип жашадыкпы же жокпу? Ар бир адам өз кылган ишине жараша тиешесин алат. Еврейлер 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда жазадан кантип качып кутулабыз? Кудайдын жалгыз уулу өзүнүн жанын аябастан, бүт баардыгыбыз үчүн аябастан берген элек. Эми куткарылган ар бир адамдын жаны ушунчалык баалуу, кымбат экендигин биз билгендиктен, менин жаным канчалык кымбат болсо, башка адамдардын жаны да ошончолук кымбат экендигин билип, жакшы кабарды айтышыбыз керекпиз. Лука 16-бөлүм 10-аятта Ыйса айтат: аз нерседе ишенимдүү адам көп нерседе да ишенимдүү болот. Аз нерседе ишенимсиз адам көп нерседе дагы ишенимсиз. Куткарылганга чейин биз үчүн байлык дагы ушунчалык көп нерсе катары көрүнгөн, сезилген. Байлык үчүн канча аракетибизди жумшап, болгон күчүбүздү жумшап жашаганбыз. Эми куткарылгандан кийин ал байлык дагы биз үчүн кичинекей бир нерсе болуп калды. Анткени биз бул дүйнөнүн байлыгы болобу, башка нерсеси болобу, ага салыштырууга мүмкүн эмес болгон түбөлүк үмүткө ээ болгон адамдарбыз. Ошондуктан аз байлыгыбызды чоң иштер үчүн арнашыбыз керекпиз. Же дагы да болсо сиздердин жүрөгүңүздөрдө байлык деген нерсе толуп турабы? Байлыкты жоготуп ала турган болсо, адам өлүп калам деп ойлошу мүмкүн. Лука 16-бөлүм 11-аятта эгерде өтүп кете турган байлыкты ишенип тапшырууга болбосо, анда чыныгы байлыкты ким ишенип тапшырат? Бул дүйнөнүн байлыгын өтүп кетчү байлык деп атайт. Биз куткарылып, түбөлүктүү бейишке барганыбыз, ал өтө чоң чыныгы байлык болуп саналат. Өтүп кете турган байлык чыныгы байлык үчүн жумшалышы керек. Биз сиздер менен ээ болгон ушул кичинекей байлыкты Кудайдын бизге тапшырган тапшырмасы үчүн сөзсүз түрдө коротушубуз керекпиз. Эгерде өтүп кете турган байлыкты ишенип тапшырууга болбосо, чыныгы байлыкты ким ага ишенип тапшырат? Биздин Кудай биздин жыйын аркылуу адамдардын жанын куткаруу ишин аткарып келе жатат. Азыр бир гана Кореяда эмес, дүйнөнүн 80 мамлекетинде, чет мамлекеттеги жыйындардын саны канча экенин билесиздерби? Азыр күндөн күнгө көбөйүп, азыркы статистика боюнча 926 андан дагы көп жыйындар пайда болду. Биз түшүнбөй турган, акылыбызга сыйбаган кыска мөөнөттүн ичинде ушунчалык
көп жыйындар пайда болду. Дүйнөнүн акырында ошол жакшы кабар сөзүн бизге тапшырып берди деп биз ишенебиз. Ошондуктан биз ал үчүн жоопкерчиликтүү болушубуз керекпиз. Мен эч нерсе билбейм, бул мага тиешеси жок деп эле өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз үчүн жашай турган болсок, Кудай биз аркылуу эч бир ишин аткара албайт. Өзүнүн байлыгын, жашоосун аябастан жакшы кабар үчүн алып келген бир туугандарыбыз дагы өтө көп. Сиздер билбесеңиздер дагы мен аларды жакшы билем. Кудайдын иштери үчүн биз бардык байлыгыбызды, мүлкүбүздү, акчабызды арнап жашаганыбыз үчүн деле ал оңой нерсе эмес. Анткени азыр биздин жашообуз андай нерселердин баардыгын уруксат бере бербейт. Бирок ошого карабастан биз аткарышыбыз керекпиз. Экинчи Корунтуктарда Македония жыйыны дагы жакырдыгына карабастан алар өтө беришен эле. Өздөрүнүн каалоосу менен Иерусалимдеги бир туугандар үчүн бардык нерсесин аябастан беришкен эле. Аларга салыштырмалуу биз өтө жакшы жашайбыз азыр. Биздин болгон байлыгыбызды, мүлкүбүздү жакшы кабар үчүн арнашыбыз керекпиз. Курмандыктар болобу, ондуктар болобу, жаңы жылдан баштап ошол ондуктарды бардыгы карталар жайгашкан. Бүгүн жаңы жылдын биринчи күнү болгондуктан чет мамлекеттеги жыйындар үчүн деп атайын мен өз картама акчаны салдым. Дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде жайгашкан биздин жыйындар үчүн, конференция залын тургузуш үчүн, жыйындар тургузулуш үчүн биздин конференция залыбыз өтө жакшы тургузулду. Бирок элдер жата турган жатакана жок болгондуктан анын проектиси дагы түзүлгөн. Ал үчүн көптөгөн акча керектелет. Биз аткара турган иштер дагы да көп. Мисалы үчүн жакынкы убакытта Европада, Испанияда, Мадридте конференция залын эң акыркы сапаттагы жакшы имараттардын бирин сатып алдык. 1600 квадрат чарчы метрдеги көлөмдөгү имарат коронавирус пандемиясына байланыштуу ошол имараттын ичинде үйлөнүү үлпөт тою же болбосо башка ар кандай чоң салтанаттуу түрдө өткөн чогулуштар болуп өткөн жер экен. Бирок коронавируска байланыштуу алардын бардыгы токтолгондуктан ошол имараттын кожоюну биз үчүн өлүп да бердик. Анан ошол кожоюндун балдары ал имаратты сатып, бири-бирибиз менен бөлүшүп алалы деп, ошол сөздү укканда биз бат эле сатып алдык. Өтө кымбат баада. Ал ошол имаратты сатып алыш үчүн биздин бир туугандардын бардыгы биримдикте материалдык байлыкты чогулткандыгы үчүн. Мен дагы ошол жерге сөзсүз түрдө барып келгим келет. Лука 16-бөлүм 12-аятта: эгерде силерге башкалардыкын ишенип тапшырууга болбосо, анда өзүңөрдүкүн ким берет? Кудайдыкын алып, Кудайга арнаганды билбесек, Кудайдыкына ээ болуп, Кудайга арнай турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай мол кылып, дагы да болсо көптөгөн
материалдык байлыкты дагы бизге бере алат. Лука 16-бөлүм 13-аятта бир кул эки мырзага кызмат кыла албайт. Бирөөсүн жек көрөт, экинчисин жакшы көрөт. Силер дагы бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Кээ бир адамдар айтышат, байлыкты кантип эле Кудай менен теңеп Кудайдын жанына апарып коймок элек деп. Бирок андай эмес. Эгерде ошол байлыкка таянып, байлык мени сактап турат деп жашай турган болсок, анда ошол байлык менин кожоюнум болуп калат. Кудайга да, байлыкка да бир эле учурда кызмат кыла албайсыңар. Жашиядагы Канаан жергесине киреринин алдында айтат, силер бүгүн өз тандооңорду аткаргыла. Өз дарыянын айркы өйүзүндө ата бабаларыңар кызмат кылган кудайларга кызмат кыласыңарбы, же силер жашап жаткан бизди куткарып алган Теңирге кызмат кыласыңарбы? Мен жана менин үй бүлөм болсо Теңирге гана кызмат кылабыз деп жарыя кылат. Оозубуз менен Теңирге кызмат кылабыз, Теңир үчүн жашайбыз дейбиз, бирок жүрөгү менен ал байлык үчүн. Ал адам мындайча сыйынышы керек. Акча сен менен кайтаруучусуң, мен эч нерседен муктаж болбойм деп. Акча чынында эле бизди сактайбы, бизди коргойбу? Биз эмне үчүн кызмат өтөп жатабыз? Байлыкка кызмат өтөп жатабызбы же Кудайга кызмат өтөп жатабызбы? Ошону сөзсүз түрдө анализдеп, өзүбүздү текшерип көрүшүбүз керекпиз. Жакшы кабар үчүн жашаган адамдын жашоосун Кудай өз мойнуна алат. Матай 6-бөлүм 33-аятта эмне деп жазылат? Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Кудай өзүнүн убадасын сөзсүз түрдө аткаруучу Кудай. Баарынан мурда, first. Эң биринчиден Кудайдын падышачылыгын, адилеттигин издегиле, жакшы кабарды таркаткыла, жакшы кабардын таркатуу менен тил алчаак болуп жашагыла. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Денеге керектелген нерсенин баардыгын Кудай өзү берет. Бул сөзгө мен 100% ишенем. Бизди куткарып алганына ишенебиз. Бүгүн дагы келе турган болсо, Иса биздин денебизди алмаштырып, өзгөртүп алып кетерине ишенип отуруп, анан кантип азыркы учур чактагы бизге жардам берүүчү Кудайга ишенбейсиңер? Ал нерсеге ишене албагандыгы үчүн, жакшы жашаш үчүн бүт берилип, дүйнөгө берилип, акча топтогонду гана максат кылып көздөп жашайт. Ал туура эмес түшүнүк. Бул дүйнөнүн адамдары кандай ыкмаларды, жолдорду колдонбосун, Кудай аларга көңүл бурбайт. Анткени Кудай айтат, менин уулдарым эмес адамдарга мен эмне үчүн кам көрүшүм керек? Анткени алар жашайт дагы жыйынтыгында тозокко барып түшөт. Биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда Кудайга кызмат кылып, баардык нерсебизди Кудайга арнап, Кудайга жумшап, Кудайдын иштери үчүн жумшап жашай турган болсок, биздин жашообуз үчүн Кудай өзү жооптуу болот. Түшүнүктүүбү? Биз Кудай үчүн жашай турган болсок, биз эмне үчүн төшөк тартып жатканыбызды, муктаж экенибизди билгендиктен Кудай баардыгын өзү берет.
менин түйшүгүмдү же болбосо чоң жүгүмдү Кудайга тапшырып, Кудайдыкын өзүм алышым керекмин. Эгерде Кудай үчүн мен жашай турган болсом, Кудай мен үчүн жашаган болот. Силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Ошондуктан жаңы жылдын 1-күнү болгондуктан быйылкы эле жылда эмес, Кудайдын астына келген күнгө чейин Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издеп, бүт күч аракетибизди жакшы кабар үчүн, Кудайдын бизге тапшырып берген тапшырмасы үчүн аракеттенип жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди өзүңүзгө чакырып алып, куткарып, бул күнөөкөр адамдардын ичинен бизди айырмалап, өзүңүзгө чакырып, сиздин жардамыңыз менен, ыйык рухтун жетеги менен мындан аркы жашообузду бир гана тил алчаак болуп, жакшы кабар үчүн жашай тургандай бололу. Бизге уруксат берген, мүмкүнчүлүктү берген бул жаңы жылда бир гана сиздин эркиңизди аткарып, өзүбүздүн убактыбызды, жашообузду, материалдык байлыгыбызды арнап жашай тургандай болуп жашаганга жардам бериңиз. Ошол эле учурда сиз бизге берген убадаларыңызга ишенип жашай тургандай болуп, баардык бир туугандарга өз мол ырайымыңызды төгүп берип, мындан аркы жашообузду бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.